Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүнө карата эскерүү концерти өтөт. 42 жашында оорудан көз жумган көп кырдуу талант ээси Элмирбек Иманалиевди эскерүү төкмөгө сеттөр бошот деген аталышта өтөт. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда кыргыз эл артисти, белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиевди эскерүү концерти болот. Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Маратов иш-чара акындын туулган күнүнө карата уюштурулганын билдирди. Концерт 16 январда саат 18:00 башталат. Акын 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарыкка келген. Ал көп кырдуу талант эле. Төкмө акын, жазма акын, обончу, аткаруучу, дастанчы, манасчы болгон. 2020 жылы 20 апрелде оорудан улам 42 жашында көз жумган. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан камбар ата биргесинин жол картасына кол койду. Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрлери камбар ата биргесинин курулушунун ишке ашуу боюнча жол картасына кол коюшту. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министрлиги билдирди. Үч өлкөнүн министрлеринин жолугушуусу 6 январда Бишкекте өткөн. Тараптар камбар ата биргесинин курулушунун жол картасын иштеп чыгуу боюнча биргелешкен талкуу өткөрүштү. Тактап айтканда, үч өлкөгө тең калыс жана пайдалуу болушуна басым жасалган. ГЭСти ишке киргизүүнүн болжолдуу мөөнөтү техникалык, экономикалык негиздеме иштелип чыккандан кийин аныкталат. Камбар ата биргести куруу коңшу үч өлкө үчүн пайдалуу, өзгөчө Кыргызстан үчүн десек болот. Себеби биздин өлкө электр энергиясын импорттоочуга эмес, экспорттоочуга айланышы керек. Эгерде коңшу өлкөлөр менен биргеликте камбар ата биргесин куруп алсак, биздин мамлекетте электр кубатына болгон тартыштык бир топ жоюлат. ГЭСти курууга камылга көрүлүп, жол көпүрө салуу, электр линияларын тартуу, куруу аянтчылары даярдалууда. Анын кубаттуулугу 1860 мегаватт, деди энергетика министри Таалайбек Ибраев. Ал эми Өзбекстан менен Казакстандын делегациялары биргелешкен ишкана түзүүнү толук колдой тургандыктарын билдиришти. УКМК Кочкордо 100 гектар жерди басып алды деп кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Нарын облусундагы кызматкерлери жер тилкесин басып алуу фактысы боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармашты. Мындай билдирүүнү комитеттин маалымат кызматы таратты. Ага ылайык жер тилкеси Кочкор районунда жайгашкан. Кылмышка шектүү 4 январда колго түшүрүлгөн. Ал Кочкор районунун аксакалдар кеңешинин биргелешип жазган арызынын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө жаран жеке жактарга сатуу үчүн Кочкор районундагы 100 гектардан ашык жер тилкесин өз алдынча ээ болуп алгандыгы аныкталды. Андан соң ал аксакалдар кеңеши мүчөлөрүнө күч колдонуп коркуткан. Кармалган адам Кочкор районундагы ШН аттуу жарандын уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү. Ал 2022 жылдын декабрь айында Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкеримин деп кафенин ээсинин опузалап акча талап кылган факты боюнча кармалган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Мындан тышкары мекеме уюшкан кылмыштуу топтордун акча талап кылгандыгы тууралуу маалыматтарды билгендер болсо укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кыймылсыз, мыйзамсыз иш-аракеттер жасалса УКМКга кабарлоону өтүнгөн. Астролог Камчыбек Ташиев үчүн февраль айы кооптуу экенин айтты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев үчүн 2023 жылдын февраль айы кооптуу болот. Бул тууралуу 23 жылдан бери жылдыздарга байкоо жүргүзүп келген астролог Жанар Кыдралиев блогер Назира Айтбекова менен курган маегинде билдирген. Жанар Кыдралиев астрологиялык төлгөө боюнча жалпы кыргызстандыктар үчүн жаңы 2023 жыл кандай болоорун, кайсы саясатчылардын жылдызы жанары тууралуу айткан. Ал Камчыбек Ташиев тууралуу айтып жатып, февраль айы ал үчүн кооптуу экенин белгилеген. Камчыбек Ташиев эртең менен саат 5:46 туулган. Анын саясий аренасында кооптулуктар бар экенин астрология илимдеринен көрсө болот. Ал өзү жакшы адам болгону менен эмоциясын кармай албайт, тилин башкара албай калат. Ал тилинен, сөзүнөн этият болбосо ден соолугу, жумушу жагынан жабыркап калышы мүмкүн. Камчыбек Ташиев үчүн февраль айы кооптураак. Ал январь, февраль, март, апрелге чейин созулушу мүмкүн. Кооптуу дегенимдин себеби ал ден соолугу же кызматы жагынан жабыркайт. Ага өзүнүн эле кесиптештери тарабынан бут тосуулар болушу мүмкүн, деген астролог. Дики Арман атыккан казак кримтөбөлү камакта калтырылды. Дики Арман кайман аты менен белгилүү Арман Жумагелдиевди камакта кармоо мөөнөтү 7 мартка чейин узартылды. Бул тууралуу Тенгири News KZ Алматы шаардык сотунун расмий өкүлүнө шилтеме берип жазды. Маалыматка караганда мындай чечим 29 декабрда чыккан. Дики Арман деп аттыккан кримтөбөл коңшу Казакстандагы январь айында орун алган митингтердин жүрүшүндө кармалган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде простатит оорусу менен ооруп жатсаңыз, төшөктө алсыздык болуп атса, сперманын проценти аз болуп атса, анда кеймей дарысын ичиңиз. Бул эч кандай зыянсыз,
чөптөрдөн жасалган. Мунун ичкенде биринчи күнү эле результат берет. Толук маалымат алам десеңиздер, экрандагы номерга байланышыңыздар. Өлкөдө былтыр жумушсуздардын саны 1,8%га кыскарды. Былтыр 2022 жылдын 1 декабрына карата жумуш издеп мамлекеттик иш менен камсыз кылуу кызматында каттоодо турган жумушсуздардын саны 101,5 миң адамды түздү. Бул тууралуу Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги билдирген. Бул сан 2021 жылдын 1 декабрына салыштырмалуу 1,8%га аз. Маалыматка ылайык 76,4 миң адам жумушсуз деп катталган же 2,9%га аз. Каттоодо турган жана жумушсуз деп катталгандардын ортосундагы айырма сунушталган жумуштан 2 жолу баш тарткан. Ошондой эле ыйгарым уктуу мамлекеттик органдарга катталган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде келбеген адамдар деп айтылат маалыматта. Катталган жумушсуздардын жалпы санынын 44,5%ын аялдар түздү. Жалпы жумушчу күчүндө катталган жумушсуздуктун деңгээли 2,9%ды түздү. Бишкек жепте күнүнө канча көмүр жагылары айтылды. Министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарынын жебинин учурдагы иштөө режими менен таанышкан. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директору Осмон Качкынбаев Бишкек шаарынын жебинин от казандары жана башка жабдуулары толук кандуу иштеп жаткандыгы жөнүндө маалымат берген. Учурда жепте 100 миң тонна көмүрдүн кору бар. Күнүмдүк керектөөсү 6,5 миң тоннага чейин жетүүдө. Жепке күнүнө жергиликтүү жана сырттан 7 миң тоннанын тегерегинде көмүр ташылып келүүдө. Маалымат менен жеринде таанышкан Бакыт Төрөбаев энергетика министрлигине өлкөнүн бардык аймактарындагы кампалар жетиштүү деңгээлде көмүр менен камсыздалып жатканын жана анын баасын дыккат көзөмөлгө алуу тапшырмасын берген. Президенттик администрациянын басма сөз кызматынын жетекчиси Мегакомго өтүүгө үндөдү. Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков кыргызстандыктарды Мега, мурдагы аты Мегаком уюлдук байланыш операторуна өтүүгө чакырды. Орунбеков мындай чакыргын Facebook баракчасына жазды. Анын пикиринде эгер баары мамлекеттик операторго өтсө, бюджетке акча көп түшө баштайт. Ал эми бул маяна пенсия пособияларды көбөйткөнгө өбөлгө болмок. Биздин үйдөгүлөр мамлекеттин Мега уюлдук байланыш кызматын колдонобуз. Башкаларды дагы мамлекеттикине өтүүгө чакырам. Ага түшкөн пайда кирешелери мамлекетке калат. Мамлекетке көп каражат түшсө, айлык пособия, пенсия көлөмү өсөт. Мектептер дагы көп курулат, жолдор салынат деген ал. 2023 жылдын аягында айрым басылмалар мамлекеттик кызматкерлер 2022 жылдын 1 январынан тартып Мегага өтүүгө милдеттендирилген деп жазышкан. Бирок анда министрлер кабинети андай тапшырма болбогонун билдирген. Меганы сатуу боюнча пландар. Өткөн жылдын ноябрында мамлекеттик мүлк фондусунун башчысы Мирлан Бакиров Мега компаниясы мамлекет 2023 жылы сатыкка чыгарууну пландап жаткан 30 ишкананын катарына кирерин билдирген. Бүгүнкү күндө мамлекеттик сатуу алуулар сайтында Меганы баалай турган компанияга конкурс жарыяланган. Бакировдун эсеби боюнча учурда компания болжолду 14-15 миллиард сом турат. 2014 жылы мамлекеттин менчигине өткөн бул уюлдук операторду бийлик бир топ жылдан бери эле сатууга аракет кылып келет, бирок азырынча майнап чыга элек. Төрөбаев күтүлүп жаткан суукта электр энергиясын үзгүлтүксүз берүүнү тапшырды. 5 январда Министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев энергетиктерге электр жарыгын үзгүлтүксүз камсыздоону тапшырды. Мындай тапшырманы ал Чүй электр тармактар ишканасынын жыйынында берген. Чогулушта Бакыт Төрөбаев энергетиктер алдыдагы суукка толук даяр болушу керек деп белгиледи. Келерки аптадан тартып аба ырайы кескин өзгөрүшү күтүлүүдө. Андыктан бүгүнтөн тартып Кыргызстандын бардык электр тармактар ишканалары ар түрдө чыңалуудагы көмөк чордондорун жана электр чубалгыларынын ишенимдүү иштөөсүн дыккат көзөмөлгө алыңыздар деп тапшырды Төрөбаев. Төрөбаев бул жылга карата коюлган пландарды өз убагында жеткиликтүү деңгээлде аткаруу үчүн электр жабдууларды сатып алуу, алмаштыруу жана оңдоо жумуштарын тездетүүнү тапшырган. Ошондой эле ал акылдуу электр эсептегичтердин көлөмүн көбөйтүү зарылдыгын билдирип, муну менен электр энергиясынын жоготууларын пайда болуусун алдын алууга жана аларды азайтууга болоорун белгиледи. Буга чейин Кыргыз гидромет келерки аптадан тарта катуу суук болоорун билдирген. Агенттиктин маалыматына ылайык 9 январдан тарта айрым аймактарда абанын температурасы -12 градуска чейин төмөндөйт. 2022 жылдын ноябрь айынын башында Кыргызстандын бардык аймактарында электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Анда Улуттук энергия холдинг электр энергиясын керектөө эң жогорку чекке жеткенинен улам болгонун түшүндүргөн. Былтыркы кышта калкыбыз суткасына 55 миллион киловатт саат алган болсо, быйыл суткасына 70 миллион киловатт саатка чейин жетти деп декабрдын ортосунда Улуттук энергия холдингден белгилешкен. Аталган ишкананын төрагасы Талайбек Байгазиевдин айтымында өлкөдө электр энергиясын колдонуу эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Энергетиктер кыргызстандыктарды электр жарыгын үнөмдүү пайдаланууга, жылытуунун альтернативдүү түрлөрүн колдонууга чакырган.